Койду союп, жиликтеп, тартканды колуман келет. Бир тыйын акчам жок болсо деле ушу жашоодо жүрө берем. Акчам көп болсо деле ушундай жүрө берем. Тамекиге иштечүбүз, 3 кыз апам менен 4-өбүз. Атам мектепке да барып, мугалимдигинде кылып, анан кийин бизге тамакты да атам жасачу. Чайхананы эстетейин деп, кичинекей да белек алып келген. Рахмат. Бирок менде чайнек менен пияла жок болчу. Надира Нарматова коомдук ишмер, саясатчы, Жогорку Кеңештин 5-чакырылышынын депутаты, вице-спикер кызматын аркалаган, 20-дан ашык мыйзамдын автору жана авторлашы, жалгыз бой аялдарды колдоого алган Мээримбек коомдук кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү. Оюн ачык айткан, акыйкаттан адашпаган түз, чынчыл айым. Орус тилдүү басылмалардын бири ага «Дочь народа, элдин кызы» деген наам ыйгарган. Мына ушул элдин кызы биздин Азамат Айым долбоорубуздун бүгүнкү коногу. Надира, куш келипсиз биздин Азамат Айым долбооруна. Биз сизди ушул долбоорго эң ылайыктуу айым деп табабыз. Сиз анткени тырмактарыңыздан ушул Кыргызстандын, кыргыз элинин өнүгүшү үчүн чоң салымыңызды кошуп келатасыз да. Жогорку Кеңеш депутат болдуңуз, андан кийин кайрымдуулук фондун түзүп, Мээримбек аттуу туурабы? Мээримбек аттуу кайрымдуулук фондун түзүп, ишмердүүлүгүн жүргүзүп келатасыз. Анан акыркы күндөрү эмне менен алек болуп жүрөсүз? Фонддун ишмердүүлүгү кандай болуп атат? Рахмат. Мен эми бүгүнкү күндө ошол өзүңөргө белгилүү ошол өмүр бою көктөймөн комсомолдук партиялык советтик кызматтарда иштеп, анан бизнес тармагында иштедим бир 15 жыл бою. Ошол шартка байланыштуу өлкөбүз экономикалык ушундай базар экономикасына өткөндүгүнө байланыштуу коомдун агымына жараша бир 15 жыл бизнес тармагында жүрдүм. Ошол чет өлкөлүк ишкерлер менен биргеликте атайын ошол келишимдин негизинде бир 5 жылга жакын Кытай мамлекетинде Хуачао деген мамлекеттик компания менен иштедим. Андан кийин өндүрүш уюштуруп, ошол тигүүчүлүк боюнча өндүрүш уюштуруп, бир 10 жылдай өндүрүш менен иштедим да. Андан кийин 2010 жылы өзүңөр билесиңер, өзүмдүн кесибим боюнча ошол саясатка аралашып, Ата журт партиясынын тизмеси менен Жогорку Кеңешке депутат болуп келдим. Депутат болуп деле Кудайга шүгүр өзүмдүн милдетимди так аткардым го деп ойлойм. Ошол кесиптештерим Жогорку Кеңештин депутаттары сунуш кылып вице-спикерликке чейин иштедим. Аны эми турмуштун шарты экен, ошол 15-жылдын ноябрь айына чейин өзүмдүн депутаттык милдетимди шайлоочулардын алдында колдон келишинче кызмат кылдым. 23 мыйзамдын долбоорунун иш жүзүнө ашырылышына салым коштум. Ошолордун көпчүлүгү бүгүнкү күндө иш жүзүнө ашып иштеп атат. Өзгөчө мындай аялдардын, жалгыз бой аялдардын укугун коргоо боюнча жанагы балдардын алимент төлөөсү мурда минималдык зарплата менен алынчу эле. Ошол биздин мыйзамдын менин сунуш кылган мыйзамдын долбоорунун негизинде үй бүлө кодекстерге сунуш киргизилген боюнча бүгүнкү күндө ошол алименттерди төлөө орточо айлык акыдан төлөнүп атат да. Бул дагы ошол биздин жалгыз бой энелерге, анан ошол балдарын карабай кеткен аталардын жоопкерчилигине, өзгөчө үй бүлөлөрдүн ажырашуусуна кескин түрдө тыюу салганга мүмкүнчүлүк түзөт да. Себеби орточо айлык деген бул чоң сумма. Ошол ар бир өрөөндүн, район, шаар, облустардын ошол статистикалык маалыматтын негизинде орточо айлыктар белгиленет жылдын жыйынтыгы менен. Ошого карата ошол алименттер чегерилет да. Сиз ажырашууга да тоскоолдук жараткан мыйзам. Ошондо менин өзүмдүн бүгүнкү күндө сүйүнөм. Көпчүлүк аталар дагы ошол өзүнүн жоопкерчилигине карап алимент төлөгөндөн коркуп калышты. Мурдан 1200, 1300 төлөй турган болсо минималдык зарплатадан бүгүнкү күндө мисалы 10 000 айлык алган болсо
ошонун орточо айлыгы 10 миңге туура келип турган болсо бир райондон, алимент төлөгөндө ошонун орточо айлыкка карата 33%-ин төлөсө 3-4 миң төлөп калат да. Ошонун дагы тартынышып, коркунушуп, көпчүлүк ата-энелер ажырашууга барганда да ойлонушуп, тирүү жетимдердин азайышына шарт түзөлүп атат да. Бул дагы ошол жалгыз бой энелердин укугун коргоо, балдардын укугун коргоо кетет. Анан экинчи бир мына бул бүгүнкү күндө биз Калмыбек Сапарович Дыйканбаев экөөбүз мындай гарантийный фонддор жөнүндө биз мыйзам иштеп чыгып өткөргөнбүз. Ошол бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрдө, райондордо, шаарларда өтө жакшы иш жүзүнө ашып атат. Гарантийный фонддор түзүлүп, ошолордун негизинде жеке ишкерлерди, орто майда ишкерлерди колдоо боюнча ошол финансылык кредиттик банктар менен биргелешип иштерди жүргүзүп атат да. Жерлерде майда ишканаларды уюштурганга чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эми айта берсек көп, ошо 23 мыйзамдын автору катары эсептелем. Анан кийин андан сырткары өзүмдүн ошол шайлоочуларымдын берген наказдардын негизинде Ош, Ноокат, Алай райондорундагы менин электоратым шайлоочуларымдын суроо талаптарынын негизинде 1 миллиард 368 миллион инвестиция тартканмын. Мамлекеттин бюджетинин эсебинен, эл аралык уюмдардын эсебинен, өзүмдүн кошумча каражаттардын эсебинен, түрдүү жолдор менен бүгүнкү күндө ошол мен аткарган иштер Кудайга шүгүр эл пайдаланып атат. Жолдорду курдурдук, ички жолдорду мамлекеттик неменин Минтрастын баласында турган жолдордон 14 жол ички жолдорду асфальт кылдырыппыз. Анан 14 мектепти планга киргиздирдим. 9 мечит курдук. Көп детсад балдар бакчалары бар. Мектептерге жардам берген. Ошо кыскасы көп жумуштарды жасадык. Анан эми 16-жылдан бери мен эми буйрук экен 9800 добуш алган менен биздин партия кирбей калды парламентке. Партия өтпөсө сен өзүң электоратын колдоп турса деле өтө албай калат экенсиң деп. Ошонун натыйжасында мен парламентке кире албай калдым. Эми ошол 10 миңге жакын шайлоочунун добуш берген шайлоочулардын үмүтүнө текке кетирбеш үчүн мен токтобой эле депутаттарда иштеп келатам. Эл аралык уюмдар менен ошол сиз айткан Мээримбек кайрымдуулук фондунун айланасында колдон келишинче ушул жеринде өзүмдүн электоратымдын арасында мага добуш берген шайлоочулардын арасында колдон келишинче ошо социалдык муктаждыктарды, социалдык суроо талаптарды чечүү боюнча фаптарды курдуруп, таза сууларды чыгарып, жумушчу орундар менен камсыз кылып, аялдардын ошол социалдык акыбалдарына укуктук жактан жардам берип, бебечара, жетим жесирлерге, анан өзгөчө жалгыз бай аялдар менен көп жумуштар жасап келатам. Ошо биздин бекер отурган жерим жок. Өзүм жумуш таап алып эле, өзүм менен өзүм алек болуп эле жүрөм. Сиз көнүп калгансыз. Бирок айлык албайм, ич жерден айлык албайм. Колуман келишинче ушу көнүп калганмын, өзүмө жумуш таап, өзүм жумуш аткарып эле карапайым калктын элдин арасында. Бирок сиздер бул чакырылыштан ишин жыйынтыктаган чакырылышта да сиздей бир инсандардын, сиздей айымдардын орду аябай билинип калды да. Анан саясатка кайра ошол аралашайын деген оюңуз барбы? Мен эми биздин 40 жылдан ашык убакыт бою ошол биз эми союздун мезгилинде, союздун кадрларыбызда бизде жоопкерчилик деген, уят деген, ар намыс деген, анан түз жүрүп туура сүйлөп калыс болуу дегенди бизге коммунисттик партия аябай үйрөткөн, тарбиялаган бизди ошондой кылып. Анан эми ошондуктан биз ошол мамлекеттен алган тарбиябызды, чогулткан тажрыйбабызды анан мамлекеттен алып эле унчукпай эле үйдө отуруп калганга болбойт да. Биздин тарбиябыз ошондой болуп калган. Анан өмүр бою эл менен иштеп, элдин арасында мен 19 жашыман аралашып келатам. Ошо студенттик кезде деле курс бюронун секретары болуп, фак бюронун мүчөсү болуп,
иштеп, студенттердин арасында активдүү жумуштарды жасап, окууну да жакшы билип өткөм, Кудайга шүгүр. Анан дароо эле 1 жыл мектепте комсомол уюмунун секретары болуп иштеп тургандан кийин ушул активдүүлүгүмдү байкады окшойт. Райондук комсомол комитетине жумушка чакырышып, анан ошол боюнча эле мен 19-20 жашыман ошол саясий кызматтарда келатам да. Анан эми биз үйдө отура албайбыз. Себеби элдин көйгөйүнү көрүп туруп, угуп туруп, элдин жашоосундагы суроо талаптарды билип туруп, биз ошого калыптанып калдык да. Ошон үчүн өмүр бою чогулткан тажрыйбаны кайра элге бериш керек да. Артыбызда келаткан муундарга үйрөтүш керек. Анан биздин мамлекетке кайтара турган мезгилибиз азыр. Себеби чогулткан тажрыйбаны, алган билимди элге кайтарыш керек. Аялдар кандай болушу керек? Сиз кантип жеттиңиз ушундай ийгиликке? Мен эми ушул жаштайыман эмгекке быштым да. Мээнетке 6 жашарымдан мал уй кайтарып, мал багып, чөп жулуп, ушул уштайыман 6 жашарымдан үйгө ата-энеме жардам көрсөтө баштаганмын. Ал менин эми бала чагым өтө кызыктуу өткөн. Эмгек менен айкалышып, анан кийин мени эч ким жаса дебейт эле, өзүмдүн аржыктан бир Кудайдын берген дарамети болсо керек. Атам менен апам дагы таң калчу. Ошол 6-7 жашымда эле бир 10го жетпей эле мен үй бүлөлүк бюджетке эмгектенип каражат алып келчүмүн. Ошол биздин айылда силерге кызыктуу болушун айтып коеюн. Биздин айылда илгери Союздун мезгилинде Кореис улутундагы адамдар пияз экчү да. Баарыбынан мен ошо пияздарды отоп, жөөгүнө каражат алып, пияздарды жулуп, чогултуп, аларга каражат алып, анан кийин алып келчүмүн. Анан атамдар ысык өтүп кетет, барбагын деп тыйып салат эле, мен качып жүрүп барып, иштеп, каражат таап келет элем. Анан бир жолу кызыктуу бир окуя болгон. Корейстер пияздарын жийип атканда мен барып жарандашымдан эмгек акыма 20 кап пияз алдым да. Өзүм жашмын, бир 8-9 жаштамын да. Анан кийин үйгө келип атамды жүрүң, мен алган пиязды алып келиң десем, атам таптак решемейт да, кой кайдагын айтасың деп. Мен атам өзүм мугалим болуп иштетчү. Анан кийин ыйлап жүрүп, жүрүң деп, анан бир кошунабыздын эшек чийнесини арабасына айдатып алып, анан барып, анан атам 20 кап пиязды жүктөп келген. Ошондо мен 8-9 жашта элем да. Анан атам жол катары келатып, мактанып, менин кызым иштеп, мынантип пияз 20 кап пияз алыптыр деп мактанып келгени эч эсимден кетпейт. Анан ошол мен көктөй мен жумушка эмгекке быштым да. Эмгек менен мээнеттин айырмасы барбы? Эмгек менен мээнеттин айырмасы бар. Эмгектенүү деген күнүгө барып келип жүргөндө эле эмгектенүүгө кошула берет. А мээнет деген бул чыныгы жүрөктөн чыгып туруп эмгектенгенди, бул мээнет, таза мээнет деп айтылат да. А бул мээнет кылгандын үзүрү сөзсүз түрдө болот. Анан эптемей жумушка барып келип жүргөндө эле эмгектенип жүрөт деп эсептеле берет. А чыныгы мээнет кылып жүрөктөн берилип жасаган жумуштун майын чыгарып, жыйынтыгын чыгарыш деген бул чыныгы мээнет, таза эмгек деген ошол. Сиз саясатта көп эле аралашып жүрөсүз да. Анан мен кызыкканым ушу саясатта достук болот бекен? Аялдар арасындабы же саясатта эркектердин арасында деле, аялдардын арасында деле достук болбойт. Жекече кызыкчылыктар сөзсүз биринчи орунда турат. Канчалык дос болоюн деп аракет кылсаң деле, ошол оюңдагыдай ошол саясатта дос таппайсың. Чан да болушу мүмкүн, 1000ден бири достукту бекем кармап, ар кандай кырдаалда достукту таза сактап калганга аракет жасаган адамдар болот. Уну чанда жолугат буларчы. Саясатта мына жогорку кеңеште эл өкүлдөр болгондо аялдардын квотасы жөнүндө көп талаш тартыштар болот да. Жогорку кеңеште аялдардын орду канчалык? Квоталар канча, кандай болуп бөлүштүрүш керек? Бул эми турмуштун зарылчылыгынан келип чыккан. Аялдардын квотасын киргизген. Ага эми бир чети жакшы болгон менен экинчи чети жакшы эмес. Рас аялдардын квотасы белгиленген болсо, анда таттыктуунун таттыктуусу, турмуштук тажрыйбасы бар, эл арасында кадыр баркы бар, өмүр бою мамлекеттик кызматтарда иштеп, эл менен иштеп, элдин арасында жүрүп, жок дегенде айыл өкмөт болуп иштеп,
Жоқ дегенде элдин маселесин билгенге. Анан кийин мамлекеттик кызматтарда өзүнүн эмгегинин, кесибинин үзүрүнү көргөн, ошол өзүнүн тармагыны ийне жибинен тепкичтен тепкичке чейин басып өтүп такшалган кесипкөй айымдар келсе, анда башка эле. Тилекке каршы ошол жанагындай жекече кызыкчылыктардан улам партиялардын лидерлеринин бул аялдардын квотасынын бир запастагы орун катары пайдаланышып, өздөрүнө жекече пайдалангандыгынын натыйжасында тилекке каршы таттыктуу айымдарыбыз келбей калгандыгы өтө өкүнүчтүү. Бүгүнкү депутат эртеңки премьер-министр болушу мүмкүн. Бүгүнкү депутат эртеңки президент болушу мүмкүн. Бүгүнкү депутат bir tarmaqtın ministri болып қалышы мүмкін. Bir мекеменің жетекшісі болушы мүмкін. Ал ар тараптан тақшалған болуш керек да. Сиз үчүн акчанын маанилүүлүгү канчалык? Мага акчанын маанилүүлүгү анчалык эле эмес. Себеби мен ушундаймын. Себеби айтпадымбы, мен 6 жашарымдан баштап акча таап көнгөнмүн. Биз ошентип акчаны таап жүрүп, мен акчага көзүм тойгон адаммын да. Андай мен акчам бир тыйын акчам жок болсо деле ушу жашоодо жүрө берем. Акчам көп болсо деле ушундай жүрө берем. Кайсы тамак жакшы жасайсыз? Мен тамактын баарын жасайм. Койду союп, жиликтеп, тартканды колуман келет. Себеби мен айтып атпаймынбы, жанагы 16 жашымда музоо багар болуп, тиги колхоздо комсомолдук кыздар бригадасын уюштуруп, ошондо торпокторду арам өлүп калбасын деп союп жүргөн күндөрүм да болчу. Ошондуктан анан мен алайга келин болуп калдым. Алайлыктар койду көп соет да. Анан жиликти биле дегенди билиш керек, мыйман тосконду билиш керек. Ошондуктан мен кой сойгонду да билем, жиликтеп мыймандарга тартканды билем. Өзүңүз кайсы тамакты жакшы көрөсүз? Мен тамактардын бардык түрүн жасайм. Мактанбайын, бардык түрүн жасайм. Ошон үчүн өзүм балдарымды да үйрөтүп коем. Эркек балдарым дагы бардык тамактарды жасайт. Анан эми Кудайга шүгүр, азыр келиндер келгенден кийин мен Казанга көп жолотпой калышкан. Анан балдарым тамашалап калат. Мама, бир Нарматованын колу менен бир өзүңүз тамак жасап бербейсиз дейт. Мен лагманды жакшы созом, пунчозаны жакшы жасайм. Манты, чүчпара, бүт бардык амыр оокаттарын 5 бармактардан бери баарын жакшы жасайм. Салаттарын түрүн жасайм десем болот. Каттама, борсо, кыскасы камыр оокаттарын бардыгыны катара жасаймын. 25 мүнөттө ашап басып берем. А мен сүйлөп эле жүрсөм бул колунан эчтеке келбейт деп ойлобойгула. Мен үйгө кирсем аял болом, сыртка чыксам эркек болом. Себеби аялдын иши дагы эркектин иши да мага айырмасы жок. Мен апам өзү кыйын аял. Апам бүгүнкү күндө 92-ге чыкты. Апам ошол айылда болгон менен ошол илгери Союздун мезгилинде да ошол айылга келген мыймандарды, башкалардын бардыгын апам үйдө мыйман кылып сыйлачу. Аябай мыймандос, дасторконду апам азыр дагы 92-ге чыгып, акыл эси, күч кубаты жайында, Кудайга шүгүр. Апам кыйын аял. Ошол апамдын тарбиясын көргөнбүз, апам бардык нерсени үйрөткөн бизге. Анан атам бизди аябай эмгекке бышырган да. Эмгекке бышырган. Ошол тизелеп жүрүп, чөптөрдү ооруп, Молда Абделла деп абабыз бар эле. 103-кө чыгып өттү. Ошол кишинин огородундагы беделерди, чөптөрдү тизелеп жүрүп ооруп берип, газ баллондорун желкеме коюп алып алмаштырып, ошо жаш кезинде 9 жашында. Сиздин балалыгыңыз жөнүндө дагы биз билебиз да. Ошентип жүрүп, анан жана намазды да ошондо үйрөнгөм да. Мен 9 жашымда үйрөнгөм ошо Молла Абделла деген абабыздан. Атам ошентип бизди бардыгыны, бизде балдар кичине болгондо, кыздар чоңбузда. 4 кыз, мен 4-чү кызмын да. Менен кийин 3 эркек келген. Ошон үчүн атам мага эркек баладай мамиле жасачу да. Эркек эриштип келгенде атам менен өзгөчө көңүл бурчу. Анан дайым атам менен кошо эришип басып жүрчүмүн да. Анан эркек кишилер менен көп аралашчумун да. Атам менен кошо жүрүп, атам кайда барса бирге ээрчип жүрө берчүмүн, эркек баладай болуп элечи. Анан ошондон атам бизди өзү менен кошо кыздарды кошо иштетип, огородко да иштетип, башкага да иштетип жүрүп, атам бизди эмгекке бышырып салган аябайчы. Же ошол атаңыз менен кошуп ээрчишип жүрдүм деп атпайсызбы? Ноокат алмасы менен, анан чайханалары менен белгилүү да, билесиз да. Ошондо чайханаларды көрүп калдыңызбы?
ноокаттын илгерки чайканалары. Ноокаттын чайканалары анан болгон бүгүнкү күндө эмес болчу да. Ноокатта мен атам районуга, Совет районуга барып калчу, жыйын чогулуштарга барып калчу. Ошондо да атам автобустун алдынан чыкса, мен артынан чыгып отуруп алат элем. Анан ноокаттын борборуна барганда кийин анан атам аргасында мени эшитип алчу да, шок элем да. Анан кийин атам менен кошо жүрүп, атам достору менен ошо чайканаларга кирип чай ичип, атамын бир 2-3 эле столовый бар болчу, ашкана бар болчу илгеричи. Ошого кирип атам достору менен чай иччи, анан кошо отуруп алып, сөздөрдү тыңшап отуруп, ушул чоң адамдар менен аралашып чоңойдум да менчи. Ошол эже мен биздин долбоордун бир салты бар. Биз каарманыбызга бир белек кылабыз. Анан мен сизге ошол сиздин балалыгыңызды элестеткен чайкананы эстетейин деп кичинекей мына белек алып келгем. Рахмат. Ошол ноокатты ошол эстеп, ноокаттын чайканаларын эстеп жүрүңүз деп мындай кичинекей белек. Мен белектерим катарын толуктайт экен, рахмат. Ушундай жок болчу. Көргөнүбүздө ошол атаңыз менен барган чайканаларды эстеп жүрүңүз деп атайын ошону сизге даярдадык. Рахмат. Дагы мен сизге бир суроом бар. Мен сиздин бир талантыңызды билем. Сиз аябай жакшы бийлейсиз, Менин өзүмдүн адам катары хоббим деп коем. Мен ырдачымын. Жакшы ырдайм. Эми азыр убакыт өтүп калды. Мен көп жылдан бери ырдабай койдум. Комсомолдук кызматта иштеп жүргөндө такай ырдачымын. Мен насыйкат ырдачымын, алымкан ырдачымын, жаштар ай деген ырдачымын. Кыскасы элдик ырларды ырдачымын. Анан бийди дагы аябай өзүм жакшы көрчүмүн. Сиз аябай бийди катырасыз негизи. Бийди азыр эми жаш өтүп калды да. Жашыңыз өтсө деле катырасыз. Бирок өзүм жакшы көргөн үчүн азыр деле бийлегенди жакшы көрөм. Себеби мен таштап койбойм. Өзүмчө үйдө физкультура катары шугулданам. Эже биз сизди дагы саясат айдыңынан көргүбүз келет. Себеп дегенде сизде мындай өзүнүн акыйкат сөзүн айтып, чынчылдык менен мындай туура сүйлөгөн айымдар, азамат айымдар бизге азыраак болуп атат. Ушул сиз жетишпей турасыз. Саясатка келсеңиз, сизди саясат айдыңынан көрөлү. Дагы ошол эл өкүлү болуп, дагы ишмердүүлүгүңүздү жүргүзө беришиңизге сизге тилектешпиз. Рахмат. Иштериңизге ийгилик каалайбыз. 12 небереңиз бар экен. Алардын жакшылыктарын көрүңүз. Мындай бир жакшы долбоорлорго чакырып атасыңар. Чоң рахмат. Эми сүйлөшөлү десек, сөз көп, убакыт тар, ошого жараша рахмат. Мен ыраазычылык билгизем. Анан өзгөчө менин атам менен чайканаларга кирип, 73 жылдары, немеге 70 жылдары 60-70 жылдардын ортосундагы мен балалык кезимди эске салдың. Бул менин ушул көптөгөн түрдүү жактардан алган белектердин алдындагы эң негизги орун дейлик буюрса, болгону да биздин мына улуттук баалуулуктарыбызга жакын нерсе экен, кызыктуу. Бирок менде чайнек менен пияла жок болчу. Ошон үчүн сага чоң рахмат. Өркүнүң өссүн, ишиң жүрүшө берсин, ийгилик каалайм. Жалпы жамаатыңарга Кудай колдосун. Рахмат.